Ода Лондон, BBC, саламатсыздар вы. Елер алқшыны спорт жаңылықтар менен таныштырып, Гүлнара Қасманбетова. Грецияда жаратылышты жалмап жатқан өрт. Құтқарушылар издөө иштерин улантууда. Нигерияның башқы футбол тренері Салису Юсуф акча алып жатқан жерінен тымызын тасмаға тартылып қалған. Грецияда жайылған өрттен наут болғандардың саны 100-ге чыгышы мүмкін деген қауіптону бар. Бұл Европадағы соғыштан кейінгі ең ері қырсық қатары қаралуда. Кемінде 79 адам өлді. Құтқарушылар дайыны белгісіз кишилерди издөөнү улантууда. Өрттү баштаган деп шектелген 4 адам камакка алынды. Өрт каптаган өрөн, токой өрт тез жайылып, Мати шаарчасын толугу менен талкалады. Бактар, турак жайлар күйүп күлгө айланды. Жергиликтүүлөр кайтып бара тургандай үйлөрү жок калганын түшүндүрүүдө. Гликерия болгон мүлкүнөн ажырады. Өрт кубаттуу болгондуктан айрым жерлер дале күйүп жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери аймактардагы өрттү токтотууга болгон аракетин жумшап жатат. Алар ишин уланткан сайын өлгөн кишилердин сөөктөрүн таап жатышат. Азырынча канча адам каза тапканын айтуу мүмкүн эмес. Биз дагы деле санап бүтө элекпиз. 14 киши дайынсыз болуп жатат. Андан тышкары канча адам сууда чөккөнүн билбейбиз. Алар өрттөн качып деңизге секиришкен. Ал күнү катуу шамал болуп, толкундар да чоң болуп жаткан. Деңизди көздөй качуу туура чечим болгону да айтылууда. ЖЭЭК кызматы жүздөгөндөрдү куткарып калууга жетишкен. Алардын арасында Финляндиядан келген үй бүлө дагы бар. Бизди өрт курчап калды. Айла жок болгондо сууга секирдик. Айрым учурда чачыбыз, башыбыз күйүп калбаш үчүн суунун алдында болдук. Бир нече сааттан кийин бизди куткарышты. Токой өртү бир учурда бир нече жерде башталгандыктан улам, өкмөт муну кимдир бирөө атайлап жасаган деп билдирүүдө. Бирок Грециянын бийлиги окуянын чоо жайын текшерүүдөн мурун үйү жок калгандарга баш калкалоочу жай уюштуруп, жарат алгандарга жардам берип, дайынсыз жоголгондорду издөө менен алек болууда. Сиз көрүп жаткан BBC эмегүндүн башка кабарларынын тизмеги. Пакистанда жалпы шайлоонун добуштары саналууда. Бул жолу кызматтан кетирилген мурунку премьер-министр Наваз Шариф менен мурунку крикет оюнчусу Имран Хандын партияларынын ортосунда атаандаштык курч болду. Зомбулук коркунучуна карабастан миллиондогон адамдар добуш берди. Мурдаракта Кета шаарындагы шайлоо участогунда жангештинин бомбасынан 30дан ашуун киши каза тапты. Түштүк Корея чукул жардам көрсөтүү тобун Лаоска жөнөттү. Ал жерде чала курулган дамба кулап, тегеректеги айылдарды суу каптап кеткен. Дамба Лаос, Таиланд жана Түштүк Кореялык компаниялар курган гидроэлектростанцияга таандык болчу. Жергиликтүү расмийлер азырынча 19 кишинин сөөгү табылганын билдирди. Мындан да көп киши набыт болду деген кооптону бар. Угандага болгон иш сапары учурунда Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Африкада 18 жаңы элчилик ачыларын жарыялады. Нарендра Моди жана Кытай президенти Си Цзиньпин Йоханнесбургда өтчү БРИКС өлкөлөрүнүн саммитине карата келген. Президент Си Цзиньпин Кытай Түштүк Африканын экономикасына 15 миллиард доллар инвестиция кылаарын жар салган. American Airlines жана Cathay Pacific компаниялары Кытайдын кысымы алдында интернетте Тайваньга Кытайдын бөлүгү катары мамиле кылууга мажбурланган соңку аба жолдору болду. Бейжин 25-июлдан тартып бардык аба жолдорунан Тайвань дебей Кытайдын Тайпей аймагы деп атоону талап кылган. Тайвандын тышкы иштер министрлиги Кытайдын кадамын сынга алды. Европанын соту KitKat шоколадынын формасына ээлик кылуу жөнүндө Nestle компаниясынын арызын четке какты. Nestle 10 жылдан ашуун 4 акчадан турган брендти талашып келген. Сот чечиминин натыйжасында бул брендте башкалар туурап кириши ыктымал.
Нигериянын башкы футбол тренери Салису Юсуф акча алып жаткан жеринен тасмага тартылып калган. Бул талаштуу жашыруун иш-аракети уюштурган ганалык журналист Анас Аремьяв Анас жаңы тасманы BBC-ге тапшырган. Салису Юсуф ФИФАнын эрежесин бузганын четке кагууда. Бул Нигериянын улуттук футбол командасынын башкы машыктыруучусу Салису Юсуфтун акча алып жаткан кези. Сизге берчү бир нерсе бар. Муну 2017-жылы сентябрда кабарчылар жашыруун түрдө жаздырып алган. Бул $1000. Макул, чоң рахмат. Сүйлөшүүгө даярбыз. Бар ойдогудай болуп, тиги оюнчулар контракт алса, анын 15%-ын сиз аласыз. Алар Африка чемпионатына өтөт. Жакшы болот. Ганалык журналист Анас Аремьяв Африка карегинде аттуу BBC программасына берген видеого Супер Бүркүттөр командасынын машыктыруучусу оюнчуларды тандоо тууралуу сүйлөшүүдөн кийин акча алып жатканы тартылган. Ага айына $8000 төлөнүп турат. Кабарчылар футбол агенттерибиз деп таанышып, 2 нигериялык оюнчуну Африканын улуттук чемпионатына тандалуусун көздөгөн. Юсуф акчаны алгандан кийин алар башка да төлөмдөр болооруна ижара кылган. FIFA жана Нигериянын футбол федерациясынын этика кодекси боюнча расмийлер шектүү иш-аракетке баруудан, акча алуудан оолак болушу керек. Юсуф мындай кадамга бараарын эч ким күткөн эмес. Ал улуттук команданы убактылуу башкарып турганда Супер Бүркүттөрдү машыктырган. Ал ошондой эле жергиликтүүлөр гана качкан Африка чемпионатында ойноочу команданын башкы тренери катары командасын 2018-жылы Африка чемпионатында чоң ийгиликке жеткирген. Нигериянын футбол чөйрөсүндө аны жогору баркташат. Кабарчылардан алган акча оюнчулардын тандалышына таасирин тийгизди деген жерибиз жок. Юсуфтун айтымында алар тек гана жөндөмдүү жараша тандалат. Футболдо ар дайым жогорку формада болуш керек. Эч жаңылбай, такай жакшы ойносоң, эч маселе болбойт. Юсуф Анастын кабарчыларынан 1000 эмес, $750 алганын. Бул эки оюнчуну алууга шыктандырган гана кенедей жана символикалык сумма болгондуктан ал ФИФАнын эрежесине каршы келбейт деп ойлонгонун BBC-ге айтып берди. Юсуф мындай шартта акчалай белек алуу эрежеге каршы келбейт жана FIFA менен улуттук федерациясынын тартибин бузганга жатпайт деп ойлойт. Жакшы, финалда ийгилик каалайм. Рахмат. Салису Юсуфтун буга чейинки кынтыксыз карьерасына Анастын видеосу кандай таасир этет болду экен? Спорт. Арсеналдын боссу Унаи Эмери анын клубу жарым коргоочу Месут Өзил үчүн үйүндөй болушун кааларын айтты. 29 жаштагы оюнчу расизм жана басынтууну себеп келтирип, эл аралык футболдон кетти. Реал Мадриддин мурунку футболчусу түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган менен сүрөткө түшкөндөн кийин сынга кабылган. Президент Эрдоган футболчуга карата расисттик мамиле болбошу керек деген. Англис премьер-лигасындагы Эвертон Ватфордтон бразилиялык жарым коргоочу Ричарлисонду өзүнө өткөрүп алды. Эвертондун менеджери Марко Силва 2017-жылы Ватфордту жетектеп жүргөндө Ричарлисонду чакырып алган. Эми алар кайрадан бирикти десе болот. Барселона болсо бир күн мурун Рома алганы жаткан Бордонун жарым коргоочусу Малькольм менен келишимге жетишти. Теннис. Серена Уильямс допинг текшерүүсүнө көп жолу алынганын дагы бир ирет сындады. Чоң кишемдин 23 жолку чемпиону муну дискриминация деп мүнөздөгөнү менен спортту таза кармаш үчүн бардык күчүн жумшай турганын айткан. АКШнын козуткучтарды көзөмөлдөгөн уюмунун маалыматы боюнча Серена Уильямс 18-жылы башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк текшерилген. Жаңылыктар соңунда желектердин айырмасын байкап көрүңүз. Жаңы Зеландиянын премьер-министри Винстон Петерс 30 жыл мурунураак кабыл алынган Жаңы Зеландия желегинин дизайнын көчүрүп алган деп Австралияны күнөөлөп чыкты. Эки өлкөнүн желегин көп учурда чаташтырып алышат. Жада калса Рио Олимпиадасында медаль тапшыруу аземинде дагы бул эки өлкөнүн желектерин алмаштырып алышкан. Бул эки байрак кайсы өлкөнүкү экенин сиз айырмалай аласызбы? Интернетибизге башпаңыз. Дарегибиз BBC Kırgız.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду уга аласыздар. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова кайрадан одон жолукканча саламатта болуңуздар.